Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү, бардыгыңыздардан кутман кечиңиздер менен арыбаңыздар кыргыз калкым. Кайрадан эле ушундай кечке маал бир сонун жаңы проект коштук. 2024-жылга Маек аттуу долбоорубуз кошулду. Андыктан келиңиздер, чай үстүндө ысык, чай үстүндө үй бүлөңүздөр менен толук биздин маекти көрсөңүздөр болот. Албетте бул долбоордон сиздер өзүңүздарга бир пайдалуу кеңештерди, кандайдыр бир жашоого таасир бере турган сөздөрдү сөзсүз түрдө угасыздар деп ишенем. Андыктан бул маектин башталышы жана ошондой эле түзүлүшү ошондой албетте. Келиңиздер, экранга жакыныраак келиңиздер. Бизде бүгүн конокто ким десеңиздер, улуу инсандардан чакырдык. Анткени биздин улуу өнөрүбүз болгон акындардан чакырайлы деп чечтик. Анткени бул долбоорубуз ушундай бир чоң улуу долбоорлордон болсун деген ниетте баштадык. Албетте эң алгач эле биздин биринчи коногубуз, келиңиздер, сиздер менен чогуу таанышайлы, Баян Акматов байкебиз келип отурат. Саламатсызбы байке? Саламатчылык. Кандайсыз, кутман кечиңиз менен? Жакшы, рахмат. Кудайга шүгүр. Алгач эле кыргыз эли менен амандашып алыңыз, андан ары маегибизди алга карай уласак. Анда эл менен экран аркылуу амандашат экенбиз. Сиздер айнектин ар жагында, биздер айнектин бер жагында дегендей. Бул тосуп турган нерсе эмес, албетте баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Эрим деген эл болмойн, элим деген эр болбойт дейт го. Ансыңар акыным деп, эрим деп ушинтип алкап тоюңуздарга чакырып, төрүңүздөргө олтургузуп аткан акындардын бирибиз. Андыктан дайым элим деп жүргөн жигиттердин бирибиз. Аман болуңуздар. Сонун, керемет. Баян байке, негизи эле бүгүнкү долбоорубузда ат айтып тургандай эле маектешебиз. Бирок сиздин чыгармачылыгыңыз туурасында эмес, эми Баян Акматов дегенде элдин баардыгы эле билет. Албетте эл акыны буйруса аласыз, айтыштарга катышып жүрөсүз, акын экениңизди жакшы билет. Бирок бүгүн бир аз маекти өзгөрткөн туура көрдүк. Негизи эле жашоодо маектешкенге кандайсыз? Маектешкенге аябай жакшымын. Ар бир адам жакшы. Сырттагы кайырчыдан бирде алып келип туруп, мен ордума отургузуп алып, эмне болуп кайырчы болуп калдыңыз, эмне болду, кимге таарындыңыз деп сурасаңыз, меникинен маанилүү маектер чыгышы мүмкүн. Азыр ар бир адам жан дүйнөсүн бөлүшкөнгө убакыт же адам издеп жүрөт болуш керек деп ойлойм мен. Ар бир эле адам. Биз деле ошол сыяктуу бирибиз, ошолордун бирибиз. Жашоодо негизи эле ар бир адамга ушундай бир суроо туулат экен, баягы өзүн өзү табуу, тагыраак айтканда баягы өзүнүн сүйгөн кесибин табуу. Негизи эле сиз акынсыз, билебиз. Баягы бул кесипти аркалап жүргөнүңүзгө канча жыл болуп калды жалпысынан? Ушундай суроо болот негизи. Өнөр менен жүргөнүңүзгө канча болду деп. Мен ушу туура болуш үчүн төрөлгөнүмөн бери карай деп айтат болушум керек. Балким төрөлө эле кечейиндир да. Себеби бир нерсенин калыптанышы үчүн жана Кытайдын окумуштуулары айтат го. 1 жылдын түшүмүн кааласаң эгин эк дейт. 10 жылдыкын кааласаң баг отургуз дейт. 10 жыл бою алма баг, өрүк баг, өрүктелип жүргөнгө. Ал эми 100 жылдын же болбосо бир доордун 1000 жылдын түшүмүн кааласаң, анда жакшы уул тарбияла дейт да. Дал ошонусуңар биздин ушу өнөргө келишибизге мен өзүм 36-дамын, бирок 36 жылдан ары карай дагы эмгектер бар чындап. Себеби биздин бабалардын берген баталары бар биринчиден. Экинчиден алардын өнөрдү бизге калтырганы бар. Биздин ата журтумду алып карай турган болсом, алардан дагы чебер адамдар өттү да. Мен чоң атам бар мисалы. Эстебес Турсуналиев биздин Соңкөл жайлоосуна барып алып, ошол жактан мен чоң атам экөө айтыша кетип, анан Эстебес атаны дагы эсине келтирип койгон учурлары бар да тарыхтачы. Биздин айылдыктар аңыз кылып айтып жүрөт. Өзүмдүн тайке журтумда карай турган болсом, тайкелеримди азыр ар бири комуз чертип, кууч сүйлөп, калемпир сүйлөп, мурчу аралаштырыпчы ушинтип койгон инсандар. Алар дагы комуз чертип ыргытаган өнөрпоз инсандар. Анан ошолордун эмгеги бардыр. Андан кийин өзүбүз төрөлдүк, агардык, көгөрдүк, турмуштун тарбиясын алдык, ата-эненин тарбиясын алдык, кагылдык, согулдук, үшүдүк, ысыдык дегендей. Жашоодон акты көрдүк, көктү көрдүк. Биз эле бүгүнкү күндө эле ушинтип акын болуп калып аткан жерибиз жок. Ушул күнгө чейин акын болобуз деп далай ирет, жаңылыш ырларды да ырдадык. Сөзүбүздөн далай ирет чалындык. Баягы көрө көсөм сүйлөй чечен деген ушул экен да. Ошонун артынан анан ушул акындык өнөргө келип отурабыз. Негизи жана башында айтып өтпөдүңүзбү, элдин уулу болуп калдык деп, анан
негизи эле баягы ысык суукту көрдүк деп азыр айтып өттүңүз. Негизи эле баягы жашоодо бул чыгармачылык чөйрөсүндө жүргөндө артисттин бир көргөн күнүн ит көрөт, бир көргөн күнүн хан көрөт деп коет эмеспи? Кул көрөт. Кул көрөт деп коебу, негизинен. Ушул баягы кыйынчылыктар буга чейин эми азыркы учурда салыштырмалуу бирок Кудайга шүгүр болсо керек. Анткени азыркы учурда акындарыбыз дагы баягы тойлорго чыгып, бир аз болсо да материалдык жактан кыйынчылык болбой калды болуш керек. А буга чейин эмне күндөрдү көрдүңүздөр, ошону салыштырып өтсөңүз негизи эле. Буга чейин өнөр жолундабы? Өнөр жолунда акын болом деп көптөгөн шатыларды, көптөгөн тепкичтерди бастык. Азыр мага Инстаграмдан, WhatsApp'тан жазып аткандар бар да. Мага устат болуңузчу, акын болот элем депчи. Анын суроосун уксаң бир чети күлкүң келе тургудай эле да. Тура калып эле акын болсомбу же болбосо ушинтип устатты бир жыл эжитсем эле акын болот окшойм деген сыяктуучу. Бул аябай тонкий нерсе, орустардын тили менен айтканда тонкий нерсе. Мен ушул акындыкка келем деп алгач комуз черткенди үйрөндүм. Комуз черткенде азыркылардын акын болом дегендердин ырдагандардын комузга болгон сүйүүсү кандай билбейм. Мен комузду кучактачымын. Ошоюнча уктап калганымды билбей калчумун. Ойгонгондо комуз кучагыман кошо ойгончу да. Анан комузду сагынчумун кадимкидей. Биздин бала чакта Совет доору менен азыркы Совет доору кулап биздин эгемен болгон күндөрдүн алгачкы кадамдары болчу, тамтаңдап мамлекет алгач баскан кадамдар оорда, ачарчылык замандар. Бизге комуз табыш кыйын болчу бизге. Жөнөкөй эле комуз табыш. Кадимки эле комузду табыш кыйын болчу. Азыркыдай комуздар жок болчу ал убакта. Анан эптеп бир комузду таап алган болсок, анын кылын тагып, аздектеп отуруп чертип аны бирөөлөр сурап кетет же болбосо анын капкагын сындырып аласың. Капкагын сындырып алгандан кийин аны жасаган киши каяктан 5-6 айлап комуз жок жүрүп калган учурларым болот. Кадимкидей комузга куса болчумун да. Издечимин комузду. Кайсы жерде комузчу болсо мен үчүн ошол башкалар үчүн эмне кызык экенин билбейм, бирок менин бир тууган агалардын черткен комузун талыганча карачумун. Абдыбек деген апке деп коебуз. Ошол байкебиздин черткен комуз. Дагы комуз чертишин каалайт элем да. Дагы черте түшсө экен деп. Сурайт элем, кызыгат элем, бул кайсы күн, кандай бурулат, кандай толгонот. Ал кишинин дагы комуз чертишиме айылда Төкү деп коет, Төкү байкебиз бар. Кошуна жашайт да. Ал кишинин комузун кошо талашып эле чоңойдум негизинен. Анан ал киши ак бакайды чертет эле да. Өнөрпоз шайыр киши болчу. Шайыр киши азыр деле бар болчу деп баягы эме кылбай. Азыр баягы сакал коюп, комузду аксакал болуп калган сыяктуу. Ал учурда аябай керемет чертчи. Мен шилекейим акканча карачумун аны жанында жүрүп. Фестивалдарда ал киши менен чогуу жүрүп, ал кишиден дагы өрнөк алдык, үйрөндүк. Андан кийин Раматылык Жеңиш деген агайыбыз бар эле. Орус тилден сабактар берчү. Бирок алар дагы аябай өнөрпоз болчу. Айылда саналуу гана каймактар бар. Бардык айылдарда ошондой болуш керек. Нарктуу билги да. Ал Жеңиш агайыбыз дагы ошондой болчу. Ал кишинин дагы сабагын үйрөндүк. Мына ушулардын баарын ар биринен бирден бир нерсе алып отуруп анан комузду үйрөндүк. Комуз үйрөнгөндөн кийин дастан айтууга бел байладык. Дастан айтууга болсо бир китепти толук жаттадык. Бир китепти толук. Акен Алмазбековдун китебин толук бойдон жаттадык. Дал ошондуктан башка дастандарды дагы жаттадык. Акмөр менен Болоттун Кара Булутом дастаны, жана башка чыгармалардын көбүн жаттадык. Жаттагандан кийин университетке тапшырдык. Университетке тапшыргандан кийин Замирбек агайдын алдына келдик. Замирбек агай өз билгендерин үйрөттү. Акындык жаатында болсо Жеңишбек Жумакадыр агайга жолуктук. Ал киши менен көп ойлордо жүрдүк, кырларда жүрдүк. Анан ошентип отуруп анан Курама темир курч болот дейт го. Бүгүнкү түшүмгө, бүгүнкү
Бүгүнкү ийгиликтерге бүгүнкү Баян Акматов кожоет отурасыз. Негизи эле жана бул комуз тууралуу сүйлөшүп калдык, анан акындар тууралуу сүйлөшүп калдык. Мен ушул туурасында бир аз кеп козгогум келип турат. Анткени биздин кыргыздын эң баалуу болгон аспабы комуз. Ал эми күкү болсо бул кыргыздын сыймыгы десем болот, кыргыздын жүрөктөн. Ал эми акын болсо бул бизде азыркы учурда чындыгын айтканда Казакстанда анан бизде эле бар өнөр да, негизи эле акындык өнөр. Негизи эле ушундай улуу өнөр, улуу күүлөрдү негизи эле баягы акын деген ким деген суроо туулат да, негизи магачы. Бардык эле ушундай суроо туулса керек. Анткени акын деген бул чындыкты бетке айткан, туура эмес баратсаң ошону туура жолго салган. Ал эми баягы катуу нерсени катуу айтпай жумшак ыр менен айткан өнөр деп билебиз негизинен. Азыркы учурда акындар ушундай жолдо баратабы негизи эле биздин акындар? Акын деген ким? Акын деген сиз кандай болсоңуз, акын дал ушундай адам. Сиздин баягы алып баруучулук кылып атасыз. Орусча айтканда импровизатор деп коет төкмөлүктө. Кыргызчасы төкмөлүк. Сиз деле төкмөлүк кылып атасыз азыр. Себеби оюңуздан сөздөрдү сууруп чыгып суроо берип атасыз мага. Ошол сыяктуу эле нерсе. Акын сиз кандай болсоңуз дал ошондой нерсе. Болгону сөз менен сөздү тизмектеп, сөздүн асылын издеп алып бурушат, айырмасы дал ошондо да. Акындын касиеттүү болгону эмнеден? Куранда 114 сүрө бар, ошонун бир сүрөсү акындар деген сүрө да. Акындардын тарыхы, баскан жолу аябай элдикинен өзгөчө болгондуктан бүгүнкү күндө акындар ушундай да. Анан акын деп акын ким дегенде сиз суроо берип атпайсызбы? Акын ким экенин сиз жакшы билесиз да. Ким чындыгында ушул көрүүчүлөргө да аябай кызык болуш керек. Анткени акындын баягы орду негизи кандай болуп калат? Акын ким? Акын азыр жаңы эле айтып өттүм. Акын ушундай, Куранда ушундай сүрөлөр айтылат, акын деген ошондой депчи. Анан сөзсүз эле акыйкатты айтпай койсо акын дебей коюуга болобу? Бул да акын каалаганын айтат. Каалаган чыгармасына да кээ бир акын лирикага жакын, кээ бир акын драмага жакын, кээ бир акын комедияга жакын, кээ бир акын башка болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө мен ойлогондой болуш керек деген сезимде жашайт адамдарчы. Бул жакшы туура эмес. Сиз кандай ойлойсуз билбейм. Мен ойлогондой болуш керек деп ойлойсузбу? Негизи азыр ушундай болуп калбадыбы? Жок, андай эмес. Ар ким өзү ойлогондой болуш керек да. Өзүн жөнгө салыш керек. Заман улана берет. Бирөөнүн акысына кирбеш керек. Акын адам өзүнүн оюн гана айтат ал. Ал туура эмеспи? Ал элдин өзүнүн чечими да негизи эле. Анан жана эстебести башында айтып кетпедиңизби? Эстебестин эсине келтире койгон деп сиздин негизи бул каныңызда бар өнөр турбайбы? Акындык. Анан Баян Акматов баягы кичинекейинен баягы ошондой күүлөргө кызыгып, андай ар бир өнөрдүн баягы кылдаттык менен эмесин алып, өнөрүн алып келип аткан акын негизи эле. Эгер акын болбосо ким болот эле деген суроо туулат экен да негизинен. Мына ушул жерден маанилүү нерсе да. Бул пенделик суроо, сиз берип аткан суроо. Акын болбосо ким болот эле? Бушуга окшош суроолорду адамдар көп беребиз да. Бирөө өлүп калса дагы, мону кылбай койсо бул өлбөй калат эле деген нерсени айтабыз. Мону ушул бала окуп же университетке тапшырганда ой бул президент болмок же депутат болмок, мамлекетти оңдомок. Биз адамдар өзүбүздүн эмебизди айтабыз да. Планыбызды, өзүбүздүн кыялыбызды айта беребиз да. Бирок бул суроо адамдар үчүн берилбеш керек негизи. Биздин болмушубуз ушул Кудай Таала жаратты. Кудайдын өзүнүн планы да. Сен каалагандай болбойт, мен каалагандай болбойт. Эң негизгиси Кудай Таала каалагандай болот да. Анан биздин мусулманчылыкта айтып коет ширк депчи. Ширк деген сөз азыр биз сүйлөшүп атып, мону мындай кылбасам момундай болот эле деп. Кудай Таала мону момундай кылбасам момундай болмок деп аткан сөз да бул өзүчө. Мындай берилбеш керек. Ширкке кирип кетет негизи. Кудай кандай жараттың, ошондойбуз деген болуш керек. Акын болбосо. Демек, баягы жашоодо болот эмеспи? Мен мындай кылганда болот эле, ушундай кылганда ошондой болбой калды деп баягы наалып калабыз го кээде пендечилик болчу. Демек, бул туура эмес нерсе деп эсептейсиз. Жок. Эмнеге андай? Кандай болсо ошондой болуш керек эле. Өкмөш керек. Азыр мен түрмөдө жатсам дагы ошондо шүгүр дешим керек. Бул жазмыш. Сон Баянбек анан жана мага азыр устат болуңуз деп көп акындар жазып калат, баягы таң каласың ушундай тура калып эле акын болуп кетчү депчи. Негизи эле акын болом деген адам эң алгач мындай мыкты акын болом деген адам, эл акыны болом деген адам, элдин улу болом деген адам эмне кылыш керек негизи эле?
эмне сунуштайт элеңиз? Акын болом деген адам биз мына төгүрдап коет атпайбызбы? Агайын журтум аманбы, бүгүн көрүп турамын ардактуу 7 каналда. Азыр каналдардын ээси бар, ушул каналды башкарган Кыргыздын Ташиев деген дөсү бар деп мен үчүн айтып кете берем да. Бүгүнкү учурдучу. Бул эң оңой нерсе. Муну айтуудан биринчи адамда эң алгач идея керек да. Идея керек. Акындын акын болушу ал маанилүү нерсе эмес, ал эң алгач идея керек, эмгек керек. Ошол кыйын нерсе. Көбүрөөк китеп окуш керек го дейм анда. Жал издениш керекпи, эмне кылыш керек? Сезимталдуулук бар. Сезимталдуулук. Жүрөк керек акын болуш үчүнчү. Азыр мен баатырмын деп атканда бең кишинин алдына чыгарып койсоң калтырап титиреп жаш бала болуп калат. Өзүн ала албай калат да. Акын болуш үчүн аябай чоң жүрөк керек. Баатырдыкын жүрөгү йырында, андан да чоң жүрөк керек. Сезимталдуулук керек. Көп нерселер биригип келген анан акын болот. Анан эл акыны дегенде аны бүгүнкү күндө наамдар үчүн талашып атат, эмгек сиңирген артист анан тигил бул деп. Мен мындай маданияттын мыкты кызматкери деген наамды дагы ала элекмин. Ала элексизби азыркы учурда? Жок, сунушташкан. Анын үчүн мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек. Ал наамды мага эмне кереги бар айтсаң? Андай кызыкпайм. Эл артист, эмгек сиңирген, мен мунун алгандай эмне болот экенин кызык нерсе да эмес да. Мен китептен окудум, аны аябай таасир этти. Мен Кийосакинин китептерин окудум. Аябай таасир этти. Бизге да айтып берсеңиз ошон. Мисалы Американы карагыла. Американын ичинде бир Илон Маск бар. Илон Маск Американын сыйлыгын алууну көздөбөйт. Бирөөлөр Американын өкмөтүндөгүлөр Илон Масктын сыйлыгын алууну көздөшү мүмкүн. Көрдүңүзбү? Максатты демек туура коюш керек. Максатты туура коюш керек. Ал сыйлыкты алганда эмне болду, ар жагын ойлош керек да. Ыйлай турган акыбалдагы адамдар бар. Канча өмүрүн 60 жыл жашап, 70 жыл жашап, 80 жыл жашап, анан дегенде барып анан эмгек сиңирген эл артист деген наамды алып. Ошон алам деп жүрүп канча убактысы кетти. Канча кор болду. Канча таланты тепселди. Канча эмгегин воздух абага чачты. Бирок ошону жыйыштырып коюп, мен ага татыктуумун деп туруп, башка дагы маанилүү иштерди жасаганда эмне деген керемет ийгиликтерге жетишмек. Сыйлыкты билбейм, ал ар кимдики ар кандай. Мен сыйлыкты ал жактан күтпөйм, башка жактардан күтөм. Сон керемет, албетте. Бул да болсо биздин көрүүчүлөргө бир сонун дем күч болот деп ишенем. Анткени азыркы учурда чындыгында ушундай маданияттын мыкты кызматкери, ушул сыяктуу баягы наамдарга кызыккандар көбөйүп калбадыкпы? Анын үстүнөн жана телефонду кармап алып туруп, азыр бизде чындыгын айтканда баягы блогерлер көбөйдү, замандын талабына жараша. Ал эми бул акындык өнөр менен блогер экөөнү такыр салыштырып болбойт да негизинен. Сиздин көз карашыңыз жалпысынан кандай ушундай азыркы учурда баягы тиктокер, блогер, баягындай звездаларга мындайча биздин тил менен айтканда? Мен акындардын чөйрөсү менен аябай таанышмын. Кээ бир акындарда дүйнө таанымы аябай алсыз болгондуктан аяйм да. Бирок акын өзү жамактай алат. Кошуп кете алат сөзгө сөз. Сөзгө сөздү кошуп кете алат, бирок дүйнө таанымы аябай. Бирок блогер дүйнө таанымы кенен болушу мүмкүн болот. Бирок ал ыр курай албайт. Бирок дүйнө таанымы кенен. Ошондо кимисин сыйлаш керек болуп калат. Бул дагы бир маселе болуп калат. Демек, баягы көз карашыңыз түз. Ал жакка деле жаман эмес негизинен, Эки жактын тең жакшы жактарын алып кабылдай коюш керек. Анан негизи эле азыр баягы көп тааныйм деп калбадыңызбы? Дүйнө таанымы аз, бирок сөзгө сөздү курай алган акындар бар деп негизи элечи. Баягы жалпысынан баягы акындарда барбы ушундай баягындай? Айта албайсыз да эми баягы бетинечи. Бирок аксаган бир аз болсо да ушул дүйнө таанымы кененирээк болуп туруп, ушул айтышка келсе жакшы болот эле дегендер. Бизде андай акындар көп. Убагында Элмирбек байкебиз айтып калчу. Мен ушул акындын айткым келет депчи. Ушул акындыкты таштап эле башка бир жумуш менен алек болчу деп айткым келет дейт да. Көңүлүн аяп эле айта албайм депчи. Ушул сыяктуу көңүлүн аяп эле айта албайбыз. Акындыкты аябай сүйүп калган да алчы. Кызыгып калган. Ошо менен жашагысы келет, ийгиликтерге жеткиси келет.
айтыш болорун алдын ала эле белгилүү да, ал тандоо турдан өтпөй турганы, биринчи орун баш байгени албай турганы белгилүү да. Бирок аны сүйүүсү ошол курч да. Кызыгуусу. Жетем деп жүрөт. Жана кээ бир учурда ошондой болуп калат го, баягындай кызыгуусу аябай күч, бирок талант жок такыр. Чындыгындачы. Бирок кызыгуусу аябай талап кылып турат, сиз айткандай жанагындай кеткиси келбей эле, катышкысы келди. Ошолорго мындай туура жол көрсөтүп коюштун негизи жолу бар баягындай. Сен мындай кылбай эле, мындай кылсаңчы, ушунда жакшыраак чыгат деп ошол эле өнөр жолунан. Биз көргөзө албайбыз го, ал өзү билиш керек да. Өзү издениш керек, Адам өзүнүн узун туурасын, боюм канча, акылым канча, өзү биле жүргөн жакшы да. Өзүн билгенден кийин анан өзгөлөрдү тууралуу кеп болсо жакшы болот го. Анан биз барып алып айтып алып анан шагысынып, сени өмүр бою жек көрүп калышы мүмкүн ал. Ушинтип айтат. Өзү жокмуш болуп кеткенсип деп чыккандар дагы бар да. Унчукпай эле өзүңдүн айтышыңды айтып, ырыңды ырдап жүрө берген. Демек, сынды туура кабыл алган адам да бар, анан кабыл ала албаган дагы негизи адамдар болот эмеспи? Баягы туурасынан айтсаң дагы жаман көрүп, мен жаман көрүп атат деген сыяктуучу. Негизи эле баягы чыгармачылык чөйрөдө же болбосо жашоодо мындай бир ушундай сырдашкан, жан дүйнөңүз менен ачылып, жанагы Баян Ахматов эмес, элге таанылган. Мындай жан дүйнөңүз менен ачылып сүйлөшкөн досторуңуз барбы? Сырдашып. Сүйлөшкөн досторум бар, ооба. Досторум аябай көп. Алар тууралуу ар кыл темада сүйлөшөсүң, мисалы. Сиз кандай айтып атасыз? Жашоо туурасында, балким азыркы заман, неге эле азыркы жашообуз эми Кудайга шүгүр негизиненчи. Бирок азыркы заманда деле кандайдыр бир көйгөйлөрүбүз бар да жашоодо. Ошол көйгөйлөр туурасында негизи эле. Негизи ал тууралуу өзүбүздүн акындар менен көбүрөөк сүйлөшөм. Биздин катышта болуп жүргөн, аласа береседе жүргөн ынтымактуу Турат Жумаев, Кубат Тукешев деген, Кутман, өзүмдүн инилер, Нурсултан, алар менден кичүү, бирок жашы кичүү жангурдаш деп коет го. Алар менен отуруп, чыгармачылык эргүүлөр менен жакшы сүйлөшө алабыз. Ал эми жеке, руханий, баягы өздүк сырлар болот да. Мен андайлар менен жакшы эмесмин, бирок адам менен бөлүшө бербейм да андайды. Демек, өзүңүздү ичиңизде сактап, эгоист. Неге эгоист деп коебуз да, туура эле айттымбы? Ушундайлар да. Эми негизи элечи, Баян байке. Азыркы учурда баягындай сырдаш, дос деп калбадыкпы? Анан эмелерди, Турат байкелерди кичинекей деп калдыңыз. Негизи эле дос деген нерсе бул сөзсүз түрдө жашы тең болуш керекпи? Же болбосо жашы кээ бир учурда ошондой болуп калат го, өзүңдөн чоң байкең, бирок аябай жакшы сырдашасың, же болбосо кичинекей. Негизи эле дос. Бизде Советтер Союзу кулады. Кулаган менен анын жыты, анын уусу дагы деле кетелек. Дос дегенде көп түшүнүктөр бар да, дагы деле кетелек. Ушудан айтып бериңизчи, анда досторго бир жакшы бир эме кеңеш болсун негизи элечи. Бизде калыптанып калган да. Дос десе сөз тең болуш керек, ушундай болуш керек. Бай кедей, акча тууралуу, ой жүгүртүүлөрдөн Советтер Союзунун уусу дагы деле кетелек да. 30 жылдан ашып калса дагы деле кетелек. Дагы деле кетелек. Кыйнайт адамды. Досту кандай тандаш керек? Досту кандай тандаш керек? Кызыксуу экен. Анткени жашоодо ушундай кездешет, кээ бир учурда көп эле адамды баягы досум, жакыным деп сырдашып, сындашып баягы жүрө бересиң, эми баягы жакын кабыл алыпчы. Бирок ушундай баягы терс таасирин берип калган учурлар болуп калат да. Андан кийин же коркуп каласың. Кой, бул мен буга мындай деп ойлобойм, буга мындай деп ойлобойм. Досту аял тандоо маселесинен дагы дос тандоо маселеси оорураак го дейм. Демек биз бул нерсеге маани бербейбиз, Сага деле суроо берем да азыр. Өзүңдөй көргөн досуң барбы десем, бир аз ойлонуп каласың да, кимди айтарыңды билбей. Ушундайбы? Айта албайсың. Кимди баары бир күмөн санайсың да, достор көп. Кимисин өзүмдөй көрөм деген суроо болот да. Курбулар деп айтса болот го дейм азыр. Курбулардын заманында. Курбулардын аябай керемет. Курдаш курбулардын заманы. Дос деген бул аябай сейрек.
болот экен. Мурат Жетимишбаевдин интернеттеги сөзү аябай талкуу жаратып көбүнө жагып жүрөт. Анын дагы бирок туура айткан жактары бар да. Эң кандай болбосун достун эле эң жакшысы классташтар экен деп айтып коет го. Чынында менде да классташтар бар. Таң калтырат да классташтар. Канчалык сөйгөсүң, сагасың, кандай таарыныч болот, бирок баарын көтөрө турган айланып келбек классташ болуп калат экен. Мунун да туура жактары бар. Менде саналуу гана достор бар. Аттарын атап Мен макул аттарын атап эле коюңузчу. Ушул жана мага берген сурооңузду кайра өзүңүзгө бергим келип турат да. Ушу өзүңүздөй көргөн бир досуңуз барбы жашоодо? Ооба, досторум бар, ошо аттарын атап эле коеюн деп атпайбынбы? Ал бирөө эмес. Алар бир экөө. Көбүрөөк, э? Бакем деп жүргөн адамдар бар да, дайыма мени оозунан түшүрбөйт. Кандай иш болбосун, мен телефон чалам, дайым даяр. Атыгүл азыр эң маанилүүсү акча сураган маалда билет да. Жок дебей турган досторум бар. Мен дайым билем аны, кайрылам. Жок болбойт, дайыма. Дая турат кызматка. Аябай ушундай досторум бар да. Негизи эле жана ушул азыркы учурда билбейм, акча сураганда деп калбадыңызбы? Акча маселеси бир өзгөчө болуп калбадыбы? Мурдагы жылдарга салыштырмалуу, эми азыркы учурда бардык эле нерсе акча менен болуп калды. Досуңдан деле достошкондо акча сурайсың, тууганың менен туугандашканда деле акча сурайсың. Ушундай бир акчанын заманы болуп калды. Жаштардын окуган китебин карасаң деле нөлдөн башталган миллион, анан ушундай сыяктуу баягы бизнес кантип акча табыш керек деген сыяктуу китептер, жанагындай чыгармаларды окубай калды көбүнчөсү. Негизи эле азыр акча маселеси боюнча сиз өзүңүз негизи кандайсыз жашоодо? Акча, каржы маселесине келгенде. Бул жагынан жакшы эмес экен, кийин гана үйрөнүп бардым. Бир аз жашоодо аксаган учурларыңыз болдубу? Каржы маселесинен карыз болуп калып, бир кыйналып ушундай. Себеби акча түшүнүгү менен чоңойгон жокмун да биз бала кезде. Биздин бала кезде силер көрдүңөр билбейм. Сүт сатпаган. Уятты, ак сатпайт да. Биз ошол мен бактылуумун ошол заманды көрүп калганыма. Кошуналардыкына өз үйүңдө кирип барып эле телевизор көрүп эле, кучакташып эле, дасторконун үстүнө оруп эле нандан бурдап сугунуп эле ушундай заманда чоңойдук. Бардыгы башка бирөөнүн апасы дагы мени балам дечи да. Менин апам дагы башка бирөөсүнүн баласын балам деп. Ушундай камыр жумур жуурулушкан замандын четин көрүп калдык да. Азыр болсо айылда оолактап калдык. Азыр кандай болуп атканын билбейм. Азыр негизи айылда деле ушундай болуп калыптыр байкес. Мурда жанагындай сиз айткандай тосулган эч нерсе жок, үйлөрдүн аралары ачык, балдар бири-биринин үйүнө кирип. Сен айтайынбы, биз бир нерсени моюндашыбыз керек да, жүзүбүз, сен да жүзүң кызарбай, менин да жүзүм кызарбай. Азыр эркектер эркек боло албай алдык, түшүнөсүңбү? Сон керемет сөз. Менин WhatsApp группам барбы? Ошол сыяктуу айылда WhatsApp группа бар да. Маселени чечүүдө жалаң гана жеңелер өздөрү чечип атат. Байкелер жазып атат, бирок байкелердин телефонунун артында жеңелер жазып атат да. WhatsApp группалардачы. Барлык байкелер тең эле жеңелер менен кеңешип ушундай болуп калганда. Бүгүнкү күндө эркектер эркек боло албай калганбыз. Бир эркектигибизди түшүнө албай калдык да ушуну. Ошонун себебинен адам ата биринчи жаратылганын да унутуп калдык да. Обо эне биринчи жаратылгандай болуп жашап атабыз да азыр бүгүнкү күндө. Моюнга алыш керек муну эркектер. Моюнга алышыбыз керек да. Чындыгында туура сөз, чындыгында бул албетте билбейм эмнеден болду. Азыркы учурда ушундай бир заманга келдик го байкес. Кошунаң да ким экенин билбейсиң. Сиз жана айтып атпайсызбы, балдары бири-бирине, балдары эмес, бир жакта турсун, чоңдору ким экенин билбейсиң. Ушундай заманга келип калдык да, чындыгында туурабы байкес? Ооба. Буга да эркектер күнөөлүү дейсизби? Же сөзсүз түрдө да. Сөзсүз түрдө эркек кайсы жерде болбосун лидер болуш керек да. Үй бүлөсүндө лидер болушту мындай коюп, көчөдө дагы кошуналар арасында лидер болуш керек. Бири-бирин тааныштырууда өзүнүн озыйпасы бар. Мисалы бала көрүү деген нерседе айылдарда ал угармандар барыңар угуп атасыңар. Бала көрүүдө жалаң гана жолчан жеңелер барат, калппа. Чындык. Бирок бала көрүүдө кимдер барган билесиздерби? Бала көрүүдө эркектер барган. Тай энчилеген, жылкы энчилеген.
атын койгон. Баланчанын баласы турбайбы, уулду болуптур, баатыр болсун, ушул хан болсун деген жакшы тилек ниеттер менен барышканда. Бала көрүүдөн эмне алат? Чай чемек көтөрүп, аякта эле. Жеңелер барат. Өздөрү чечет. Бала көрүү деген бала көрүүдө музоо туулуп аткан, музоо уй тууп аткан жери жок бул жерде, эчик тууп аткан жери жок, кой тууп аткан жери жок. Бул жерде бала көрүү деп атат. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын хан болорун ким билет дейт. Бул биздин макал. Ошентип аталар мынтип биригип барып тургандан ошол баланы көрүп атат. Ошол бала бир аз чоңоюп, буту тампаңдап басып калганда аталарын ээрчип алып, ошол кошуналар даулоого отуруп, салт санжыра сүйлөшкөн учурда этегинде жүрүшөт. Дагы бир аз чоңоет, угат, көрөт аталардын кандай болгонун. А бизде азыр апаларын ээрчийт, апаларын көрөт. Бүгүнкү күндө кандай балдар чоңойт азыр? Ушул балдар тууралуу кеп кылайынчы. Анткени биз баягы аталарыбыз мына сиздерге ушундай бир тарбия берип калган үчүн кейип атасыз да. Ушундай болбой калды, биз ушундай болду эле, азыр мындай болбой калды депчи, аялдар башкартат деп. Азыркы балдарды карасаң эми баардыгыбыз баягы ата-энелер ушундай бир бапесте өстүрүп атабызбы, көзүнө карап өстүрүп атабызбы, ушундай ат десе эле колуна бере коюп, эртең булар бизге окшоп да, мына сизге окшоп кайгырбай да калабы деген ой келет да, аларды көрүп турупчу. Бул нерсени мындай сезбей калабы депчи. Муну татаал суроону берип атасыз. Негизи балдар психолог болуп кеттим окшойт, могу жерден кечиресиздер. Жок, негизи ушундай. Байыркы учурларда биздин кыргыз элибиздин нарктуулугу, салттуулугу калыптанган доордо жашадык да. Андан кийин алып кулады. Азыр бүгүнкү күндө кулады. Моюнга алыш керек аны. Моюнга алыш керек. Кайтара албайбыз. Эмнеге кайтара албайбыз? Колдон келеби? Үмүтсүз болбош керек, кайтарабыз. Баарын акырынан келет. Азыр ойгонуп атабыз, бир аз толгонуп атабыз. Калыбына келет баардыгы. Көп убакыт талап кылат, бул өтө оор нерсе. Бүгүнкү күндө туу алмашканда элдин талаш тартышындагы ой жүгүртүүлөрүн көрүп бир бооруң ооруйт. Андан кийин мыйзам чыккан сайын элдер талаш тартыш жүргүзөт. Биздин Facebook'та эл отурат да ошол жакта талаш тартышын карап отуруп, дагы бир бооруң ооруйт. Ал мындай ак же көк же оюңду билдирейин десең, талоонго калчыдайсың, сенин сөзүңдү укпайт. Бир окуя айтып берейин. Икая деп коет да, икая деген сөз окуяда. Узун бактын башында тоту куш отурат. Асты жакта болсо жалаң маймылдар жүрөт дейт, жанагындай. Токойлуу жердеги болгон окуяда бул жанагы. Анан асты жакта караса маймылдар анан жанагындай фосфорко таштар бар да башка деңиздүү мамлекеттердечи. Ошону чогултуп келип алып анын үстүнө жыгачтарды коюп алып анан үйүлүп атат дейт да. Жыгачтарды күйгүзүп от жагабыз деп атат дейт да. Үстүндөгү тоту куш айтат дейт, "Эй, бул деген чок эмес, бул от эмес, бул деген таш күйбөйт" деп атат. Анан тоту куш тигилер дагы эле аны укпай эле үйүлүп атат дейт. Анан тоту куш дагы бир аз ылдыйт, бутактарга келет. "Ой, ал деген таш, бул күйгүзө албайт, мындан от чыкпайт" деп айтат. Дагы ылдый келип, дагы айтат, дагы деле укпайт. Акырында тоту куш жаны күйүп кетип, жана маймылдардын арасына келип айтты, "Бул деген таш" депчи. Десе, тоту кушту бир уруп өлтүрүп койду. Түшүндүңүз да? Азыр ушундай бир татаал заман, чындык айтсаң дагы ушинтип бир уруп өлтүрүп кое турган убакыт болушу мүмкүн. Олту заман негизи эле жана бир таанышым айтып калды да. Азыр мына Американын окуу жайлары, турк лицейлери бизде көбөйүп кетпедиби? Булар дейт, эмне үчүн көбөйүп жатат дейт да. Булар биздин баягы келечегибизди алып атат дейт. Азыркы учурда биз балдарыбызды кымбат акчага ошол турк лицейге жана окууларга окутуп атпайбызбы? Эртең булар чоңойсо дейт, кетет дейт. Түрк лицейинде окугандар аркадашым, американский эмелерде окугандар ушулар биздин страна деген бойдон кетет дейт. Биз айылда өсүп калган балдар кандайдыр бир айыл болгон сезими, Кыргызстанга болгон патриоттук сезимдери болот эмеспи? Ошол нерселер жок болуп калышы мүмкүн, бул өтө коркунучтуу дейт да. Негизи эле чындыгында азыр биз бир 30 жыл кийинкини элестетеличи. 2060-жылдары азыркы кичинекей бөбөктөрүбүз бүчүрөйгөн баягы бапестеп карап, садиктерге алып барып, школдорго алып барып, кымбат окуу жайларга алып барып окутуп аткан балдарыбыз эр жетилип Кыргызстанды башкара турган келечектер ошолор да негизинен. Чындыгында байке.
Кандай карашыбыз керек буларга? Мен бул тескери көз караштамын, сиз ойлогондон. Азыр окуу болуп атат, кайсы Американын окуу мектептеринде окуу болуп атат, элдер берип атат, талап күч акчасын төлөп барып берет. Түрк лицейлерде окуу болуп атат. Болуп атат аякта окуу кадимкидей болуп атат. Балам, мен кыялданам дагы, баламды окутсам, ошо акчам көп болсо дагы төлөсөм деп кыялданам. Ал балдар Түрк лицейинде окуган бир да баланы көргөн жокмун, жерде калган. Өз ордун табат. 3 кошкондон тээ отуруп калган Түрк лицейде окуган баланы көргөн жокмун. Түрк лицейде окуду, кетти, дүйнөнү аралап кетти. Азыр Түрк лицейде окуган кыргызга эмес, дүйнөгө акыл үйрөтүп жүргөн балдар бар. Тескерисинче ал жагын колдойм да. Түрк лицейин, макул сиз оюңузда Түрк лицейин алып салдык, Американын дагы башка лицейлерин, мектептерин алып салдык. Башка эмне бар бизде? Биз өзүбүз ушундай өзүнүн улуулук, мындай баалуулук окуу жайларды ачсак, балким туура болот эле деген ойдо калдым да, мен эми билбейм. Ошентип ойлоп калдым жана айткандан кийинчи, балким. Жанагы ой жүгүртүш экен. Кичинекейинен жанагы балага сен кыргызсың, сен ушундай жанагы биз үйрөткөндөй элечи, ата бабаларыбыз үйрөткөндөй. Кыргыздын баалуулуктарын, кыргыздын өзүнүн каада салттарын, кыргыз мындай чыныгы кыргыз кылып өстүрүш үчүн бул нерсе таасир береби же бербейби негизи оюңузда? Таасир берет. Аларды билиш үчүн ушундай адамдар, ошондой коом, ошондой чөйрөгө алып барыш керек. Айыл бар. Азыр болуп эле атат азыр. Бирден бала бакчалар ачылып атат го. Өзүбүздүкүлөр. Бизди чакырат кел. Биз барабыз, комуз чертип беребиз, манас айтып беребиз. Кадимкидей үйрөтөбүз. Мектептерге барабыз. Мисалы бизди башка мектептер чакырбайт. Сиз айтып аткан Американын окуу жайлары бар го, бизди чакырат да. Чакырат. Бул демек бул сүйүнүчтүү. Түрк лицейлер бар го, бизди чакырат кадимкидей барып. Алар сын айтып аткан адамдар ой азыр көп азыр. Демек бир канатында бул тарапты, бир канатында бул тарапты алып кетсе болот деген ойдосузго дейм азыр. Жалпысынан сиздер жана чакырып атса, демек ал жакта билим алган менен жараша өзүбүздүн кыргыздын баалуулуктарында үйрөнүп жаткан кези да азыркы учурда жаш балдарыбыз. Бир отада эле жана алыстап түрк болуп кетти дегенден алыс болушубуз керек. Жок. Адам өзүнөн түрк болом деген түрк боло берет. Керемет, сон эми жана ушундай сүйлөшүп калдык. Азыркы учурда өзүңүздүн үй бүлөңүздө ордуңуз кандай? Ордубуз жакшы. Жеңе WhatsApp'тан чечип койбой эле эч нерселерди? Жок. Андайлар жок бизде. Өзүңүз лидерсиз азыркы учурда. Кичи мамлекеттин президенти өзүңүзсүз. Керемет, ар бир үй бүлөгө ушундай эмени сунуштайт элем. Негизи жана чындыгында сиз туура айтып кеттиңиз, байкес. Эркектер лидер болмоюн, чындыгында бул балким бала тарбиялоо, баланы өстүрүү Кыргызстандын жанагы азыркы учурда көйгөйү чындыгында ушул нерседен болушу мүмкүн. Анткени азыркы учурда чынына келгенде Кудай бетин ары кылсын, чындыгында аябай көп болуп атат жана 1 жыл жашап ажырашып кеткендер, 2 жыл жашап ажырашып кеткендер. Ал эми биздин ата бабаларыбызда, мына биздин чоң ата чоң энелерибизде 10дон 11ден баланы төрөп, билбейм, кантип ажырашпай жашаган экен. Чынына келгенде ал заман менен бул заманды салыштырсак, азыркы заман Кудайга шүгүр, такыр ажырашпай жашай турган заман болуш керек. Байкес, туурабы? Ушул туурасында мисалы үчүн айтып берсеңиз, азыркы жаштардын эмне себептен мындай жолго барышына эмне себеп болушу мүмкүн? Бардык нерсе бар. Машина десең машина бар, үй жай десең үй жай бар. Шарттарын эме айтпай эле коеюн. Киржүү жана биздин чоң апаларыбыз окшоп тайзикке кир жуубайт. Бардык шарттар бар негизи чындыгында. Сиз аябай мен ар кайсы багыттардан суроо бердиңиз, мен уже кайсысына жооп береримди да билбей. Бирок ар нерсенин өзүнүн адистери бар да азыр. Ушулар жооп берсе мындан дагы дурусураак жооп бермек болуш керек. Жок. Азыр ажырашуунун себеби барып эле мурдунку күндөргө такалат, мен айтып атпаймынбы? Уусу кете элек депчи. Ошонун уусу кете элек да, жетпей калган да. Туруктуулук, эркектерге эркектик нерсе дагы жетпей калган. Жанагы эле. Характер бар го, эркектик характер бар го. Тикток характер эмес, эркектик характер бар го. Негизи биз мушташып эле чоңойгонбуз да. Кыз болуп элечи.
Бул бизге витамин да. Бул бизге витамин. Биз кичинекей кезде агайлар көп болчу. Көп болчу агайлар. Темиркул агай, Жеңиш агай, Аман агай, Борг агай санап өтө албайтым. Агайлар сабак берчү да. Биз ушинтип партада отурган агайлардын сабак бергени башкача бир сөр, башкача бир демгүч болчу. Мейли алар сабак бербей койсун, бирок агай болуп турушу эле өзүнчө керемет болчу. Агай болуп турушу бакыт болчу. Алар бизде наказание кылчу. Сабачу кадимкидей окуучуларын. Албетте биз катаачылык кылган учурда бозала чаңгып сабагандан кийин көрсө бул биздин эркек табиятыбыз экен да. Кадимкидей жетпеген витамин жетип, заряды толгон телефондой болуп ушинтип калат элек да. Канча бир жума болобу, бир ай бир толукталып калат элек да. Анан угуп туруңуз. Азыркы күндөгү мектептерде мен 10 чакты агайды санап өттүм да. Азыркы мектептерден 10 чакты агайды санай албайсың. Мынаудун толот же толбойт да. Толсо дагы физкультурник болушу мүмкүн, качегары болушу мүмкүн. Ушундай бир гана адамдар агай болушу мүмкүн, калгандары жалаң. 99% эже мугалим. Эже мугалимдер көбөйүп кетти чындыгында. Эмне кылабыз, айла жок да. Эжелер сабак бергенден кийин эркек балдар эжелешеби? Эжелердин сөздөрүн угат, психологиядагы кадимкидей. Демек, мунун жана түпкүрүнө маани бериш керек экен чындыгында баян байке. Мен азыр эми маани берип атам ушул нерсегечи, анткени баягы чындыгында агайлар көбүрөөк болгону окуучулар үчүн бул жакшы нерсе экен негизи чындыгында. Баягы эркек киши сабак бергени. Эмне үчүн агай адабияттан сабак берсе болбойт? Эмне үчүн агай физикадан сабак берсе болбойт? Эмне үчүн агай алгебрадан сабак берсе болбойт? Жана сиз айткандай, кээ бир балдарыбызга анча-мынча муштумун бергенде чындыгында заряд алып, алгебраны жакшы окуп кетиши мүмкүн. Балким адабиятты жакшы окуп кетиши мүмкүн. Балким бул. Сиз баягы айтып калбадыңызбы? Ар кайсы суроолордон берип мени эме кылып салдыңыз депчи. Ойлонуп калдым, кайсысына туура жооп бересизби? Негизи ар бир кесиптин баягы адистерин алып келип ушундай сурасак, эл анча көрө бербейт да, эмнегедирчи. Анан Баян Ахматов келди дегенде сиздердин жүзүңүздөр бар, эл тааныйт да. Баян Ахматов ушул туурасында эмне дейт экен? Баян Ахматов ушул темада эмне дейт экен деген ар бир көрүүчүгө кызыктуу экен негизичи. Ошондуктан бул маек долбоорун алып чыкканыбыздын себеби да ошол болду. Анткени сиздер аркылуу бир аз да болсо азыркы учурда баягы көйгөйлөрүбүздү, ушул жан дүйнөбүздү баягы өйкөгөн, баары бир эч кимге айтпаганы менен өзүбүздүн жан дүйнөбүздө бар да бул нерселердин бардыгычы. Бул жерди бир аз ачыкка чыгарсак, балким ар бир үй бүлөдөн жок дегенде бирөөсү балким ойлонуп калышы мүмкүн. Кой, чындыгында ушундай кылыш керек экен, же болбосо мындай кылыш керек экен деген туура таасир, туура тарбия бере турган мааниде ачканбыз бул долбоордун негизинен. Ошондуктан жана башында айтып өткөн себебим да ушул болчу. Бүгүн чыгармачылыгыңыз туурасында такыр сүйлөшпөйбүз Баян байке. Бүгүн болгон жан дүйнөбүз менен маектешели. Бир аз да болсо ушул кобурашып элге бир пайдасын тийгизе турган маек болсун деген себеби ушул болчу да. Жалпысынан жактыбы биздин долбоор? Жакты, жакшы экен. Буюрса, мындан кийинкисине да келгенге даярсыз да. Кудайым буйрса. Чоң рахмат ушундай алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип баягы кыргыз элине бир жакшы маек куруп бергениңизге негизи эле Баян байке сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин эң алгачкы бүгүнкү биздин жыл башынан баштаган долбоорубуздун коногу болдуңуз. Дагы да болсо арыбаңыз ушундай үй бүлөңүздө лидер болуп жүрүңүз, жана ушундай эле баардык үй бүлөлөргө сунуштайм, келиңиздер. Мырзаларга берели жеңелер. Үй бүлөлүк лидерликти мырзалар башкарса кантсе дагы туура болот деп эсептейм. Туурабы? Чындыгында. Туура эле айттымбы? Сонун керемет. Анда сизге эркин микрофон Баян байке. Сиз айтып алып күмөн санап атасыз да. Бирок күмөн санабашыбыз керек да. Күмөн деген жакшы нерсе эмес. Күмөн деген ошол аалам жаралганда дагы күмөн деген нерсе болгон да, анда дагы. Күмөн кылгандар периштелигинен ажырап жаман акыбалда калып калган. Күмөн бир кумалак, бир карын майды бир кумалак чиртет дейт го. Күмөн дагы сиздин миңдеген максаттарыңызды бир күмөн чиртип коет да. Күмөнү жок болуш керек да. Күмөн жок болуш керек. Болуш керек, болду, жүрөгүңүздө бар, болду. Жазай бериш керек. Элге дагы сунуштайм да. Күмөндүн кереги жок да. Жашооңуздарда күмөндөрдү алып салыңыздар. Кандай, анан эмне үчүн, мындай болсо эмне болмок, тигиндей болсо эмне болмок дегенде жашооңуздардан алып салыңыздар. Болгонуңуздарга
кандай жаралсаңыздар ошоңуздарга шүгүр дей берсеңиздер абдан сонун болот. Баарыбыз максаттуу бололу, билимдүү бололу, өнөлү, өсөлү. Садыр Жапаровду алып салып, башка президентти алып келип койгон күндө да мамлекет өнүкпөйт. Биз андай практикаларды бир эмес 5 жолу жасаганбыз. Оңолгонубуз мынаяка жакшы билим, ыйманды жайгаштырганыбызда гана мамлекет оңолот. Баарыбыз оңолсок. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Башка нерселер табылат, бирок көңүл бири-бирибизди жакшы көрүү деген таба албайт. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Саламат болуңуздар. Сонун керемет. Мына ушундай бир саат алкагында Баян Акматов байкебиз конокто болду. Сонун бир жакшы маектерин берди деп ишенем. Албетте бул да болсо сөздөр жөндөн-жөн айтылган жок. Анткени жан дүйнөнү өйкөгөн азыркы учурда биздин заманыбызда болуп жаткан көйгөйлөрдү бир аз да болсо козгогонго аракет кылдык. Албетте козголдо да болуш керек. Жана ошондой эле сиздердин үй бүлөлүк шарттарыңыздарда ушундай бир көйгөйлөр болсо, албетте ушул нерселерди келиңиздер чогулуңдойлу. Анткени бул биздин келечегибизге бир жакшы таасирин берет деген ишеничтемин. Бул жөн гана сөз болуп калбасын. Албетте ар бирибиз ушуну иш жүзүндө күнүнө адатка айландырып оңдой баштасак, албетте бул нерсе бир жакшылык алып келет деген ишеничтемин. Жана ошондой эле сиздер менен алпарчылык кызматта мен Ырысбек Жашасын болдум. Мындан ары маек долбоорубузда буюрса кандай конок чакырылат, ким келет, биздин Таңсыры ТВ Instagram баракчабызга чыгарып турабыз. Суроолоруңуздар болсо ошол жака жазсаңыздар болот. Тыгыз байланышта болуп турайлы. Буюрса сиздер каалаган конокторду чакырып, ушул сыяктуу суроолорду берип турганга биз даярбыз.